Kutluğunuz buyursa, bari жақсы. Rahmat sizlerge ушинтип жардам бергениңиздерге. Аллах разы болсун сіздерден. Демек, кубанычыңда чек жок. Моюндар жакшы. Кубанычымда чек жок. Менчелик ичким сүйүнүп отурбаса керекмин деп. Анан ар дайым бири-бирибизди колдойлу, жардам берели, кайрымдуу бололу мекендештер. Апазали сага ийгилик, Саламатсыздар, урматтуу Адылак жолу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Түркиянын Стамбул шаарындабыз. Бул жакта жумушчу сапардын алкагында 20 жаштагы ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген Апазали туурасында өткөнкү чыгарылышта баяндап бергенбиз. Ал 20 жашта ушул ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелип, моюн сөөктөрү туура эмес өсүп, абдан кыйналып жаткан учур болгон. Түркиядан Стамбул шаарындагы жеке клиникалардын бири анын моюнуна моюн омурткаларын кесип, буга чейин Апазалиге 2 жолу ийгиликтүү операция жүргүзүлгөн. Биз аны сиздерге тартып көргөзүп бергенбиз. Ал эми азыр Апазали толук кандуу кадимки адамдардай жашап кетүүсүнө дагы бир операциясы калды, 3-чү жолку. Ошол 3-чү жолку операциясына акча каражаты жетпей жаткандыгы байланыштуу биз азыр эфирге чыгып жатабыз. Биз менен бирге аягына чейин көрүп турсаңыздар, кенен маалымат беребиз. Азыр биз ошол Түркиянын Стамбул шаарындагы клиникалардабыз. Азыр ичине кирип туруп, силерге кенен маалымат беребиз. Kırgızlar var mı Kırgızlar? Salmasın. Kanday sizce? En sultanız. Жақсы mı? Salam aleykum. Kanday? Apazali. En sol жақсы mı? Жақсы тұрасың ба? Ассаламу алейкум, Апазали кандай? Денсаулыктарың жакшы бекем? Жакшы. Мына Апазалинин абалы. Бул жакта болсо Апазалинин азыр апасы экен. Азыр капельница алып жаткан мезгили. Азыр Азамат байке айтып берсеңиз, азыр Апазалинин ошол моюн омурткаларына операция жасалган окшойт. Операция кандай жасалды? Ийгиликтүү болдубу? Азыр абалы кандай болуп атат? Эми бул боюнча менимче Айсалкын эже жооп бергендиги туура болот деп ойлойм. Анткени именно ушул Индия, Турция ушул ден соолук маселеси боюнча көбүрөөк иш алып барууну колго алган мына ушул эжекебиз. Айсалкын эже өзү алып келген. Мына кудай буйруса Апазалинин азыр өзүбүзгө болуп атабыз. Өзүбүзгө болуп атабыз. Биринчи бул жака келгенге чейинки абалын дагы көрсөткөнбүз, чагылдырганбыз. Бүгүн өзгөрүш абдан чоң экен. Азыр операциянын биринчи, экинчи этабы жасалды. Биринчи, экинчи этабында моюндагы деформация болгон менен омурткалардын бөлүктөрү оңдолду. 2 операция жасалды, моюнун алды жагынан, анан арт жагынан. Кудайга шүгүр, эмеси жакшы, операция жакшы болду. Жыйынтыгы да жакшы, дагы жакшы болгонун күтүп атабыз, Кудай буйруса. Эми бир жуманын ар жак бер жагында негизги болгон эмеси аркадагы омурткадагы эмелерди деформацияны оңдогон операция болуп атат. Ал менен 3-чү этап. Анан Кудай буйруса биздин жигитибиз төптүс болуп кийип барып той кылабыз. Буйруса Кудай кааласа. Апазали, эми азыр сени ушундай жатканың буга чейин мынтип жата албачың, болбочу, жата албачу. Эч мындай жатып көргөн эмесиң мындай, чалкалап. Чалкалап жатпайсың, башын эле мындай эметип калат, Моюн көтөрүлүп болуп калат. Операциядан кийин көп эметкен жоксуңбу, кыйналган жоксуңбу? Жакшы. Өтө кубанычтабыз, биз да сүйүнүп атабыз. Кандай болду? Буга чейинки абалың кандай эле? Азыр кандай сенин маанайың? Мен Исматилов Апазали, 2001 жылкынан азыр 20 жаштамын. Мен буга чейин силерге кайрылып силерден жардам сураганым, абалым тууралуу. Кичине өзүм кыйналып турган чагым эле. Кудайга шүгүр, азыркы операциядан кийинки абалым жакшы буйруса, дем алуум да жакшы болуп калды. Миң рахмат силерге. Аллахтын буйругу менен ушинтип түзбөй келип буйруса жакшы болдук. Биз буга чейин Москвада барып
Больницаларга көрүнүп, ал жакта деле операция болдум. Акта ийгиликсиз болду. Операция ийгиликсиз болуп калды. Ийгиликсиз болуп калды. Акча каражаты канча кетти? Акча каражаты бир 500 миңден өйдө кетти. Баягы ушул мына биз кайрымдуу болуп фонддо кызматпаймыз менен сүйлөшүп, биз мына Индияга, Турцияга келдик. Буюрса, азыр ушулда Турцияда эмсе госпиталда жатам. Буюрса, Турцияда эң күчтүү врачтар операция кылышты. Буюрса, абалым жакшы. Мен үмүтүбөй күтүмдөн буюрса күткөн күн келди. Сүйүнүп отурабыз буюрса, баары жакшы. Рахмат сиздерге ушинтип жардам бергениңиздерге. Аллах разы болсун сиздерден. Демек, кубанычыңда чек жок, моюндар жакшы. Моюнда чек жок. Менче эч ким сүйүнүп отурбаса керекмин деп. Азыр эми дагы кандай операциялар жүргүзүлөт экен? Дагы 3-этапта дагы азыр сенин далилдарың дагы ошол омурткалардын туура эмес өсүшкөндү байкалган болчу. Анан ал жактагы операция болобу экен, кандай болот экен? Азыр акыркы операциясы калды мына ошо омуртка. Омурткамда операция кылышат, ошону менен бүттү. Кудай буйрса көрбөгөндөй жакшы болуп кетем буйрса иншалла. Буйрса, Кудай буйрса. Ошо Азамат байке, бул жака кантип алып келип калдыңыз Атазалине? Бул биринчи операциясы Москвада 500 миң акчасын кетирип, ийгиликсиз болупту. Бекер акча кетирди эми. Бул жерден биринчи Кудайга ушундай рахматыбызды айтам. Мен өзүм аябай сүйүнүп турам Азапазалины көрүп алып. Себеби биринчи көргөндө баягы көбүнчөсү бизге кайрылган адамдардын акыбалын көргөндө чындыгында көздөн эле эмес, жүрөктөн жаш тама тургандагыдай оор тагдырга дуушар болгон биздин канчалаган мекендештерибиз бар. Алардын ичинде Апазали да болгон. Бирок алгачкы кайрылуусу өтө оор акыбалда экенин сиздер жакшы билесиздер. Аны Адыл сен да жакшы билесиң. Бүгүн азырына көрүп алып сүйүнүп атабыз. Себеби бул жака келип калганда дагы биздин бул кыргыздын, улуттун эң жакшы бир улуулугу, бир ушунда деп мен билем. Ынтымактуулугубуз, биримдиктүүлүгүбүз биздин ушул жерге келип жетишибизге да себеп болду деп билем да. Себеби бул жакта Нурсейит деген кыргыздын ушундай алтындай бир уулу бар. Ал Нурсейит ушул жакта өзү ушул медицина тармагында окуп, илим алып, билим алып, бүгүнкү күндө ошол өзү дагы бул жакта врач болуп бир кызматта аракеттенип жүрөт экен. Ошо Нурсейитке сүйлөшүп калдык. Нурсейит ушундай Апазалинин бүгүнкү күндөгү абалынан бир кабар берип, ушуну билип көрсөң, ошол жака барсак кандай болот? Индия менен сүйлөштүк, ал жака барсак кандай болот? Бизге максатыбыз жыйынтык чыгаруу, өтө көп ысырапка учурабай, акча көп жоготпой, жакшы бир жыйынтыкка келсек деген үмүт болгон. Ушул сүйлөшүүлөрдүн негизги жыйынтыгы мына бүгүнкү күнгө келип отурабыз. Мен бул жерден жалпы элге аябай рахматымды айтам. Биринчи Кудайга, экинчи элге, ошо эл ичиндеги мынакей өзүң окшогон Адыл, ушундай элдин уулдары бар экен. Ушул каражат топтоосуна чоң салым кошуп бердиңер. Мына мен жанында турган мынакей маданият жаатын деле эмес, мактоолу бир гана Кудайга таандык. Кудай татыктуу мактоого, бирок биз жөн гана жылуу пикирибиз менен бирибиз болгон. Мына Даниярга дагы Эрматов мына өзүнүн алтында убактысын бөлүп, ушул бир кыргыздын уулу ушул жерде кыйналып жатыр деген укканда, кайдыгер болбостон келип тургандыгы, мен жанымда турган мына Айсак Межекем турат. Ушундай ыраазычылык, анткени бул жакта биз тил билбейт элек, түшүнүшө албайт элек, мына мисалы ошого толугу менен колго алып, бүт бардыгын ийне-жүйүнө чейин бизге толук түшүндүрмөнү берип турган ушул нерселер бар, аракеттин баары ушу жыйынтыкка келди деп ойлойм. Буйрса, Апазали. Мындай Кудай буйрса, Кудайга шүгүр, баарыңыздарга рахмат. Ыраазычылык билдирем. Ушул жерде баламдын моюну түздөлүп, жакшы болгонуга өтө кубанычтамын. Алла ыраазы болсун. Балам дагы эл катарга кошулуп, балдардын катарына кошулуп жүрсүн дейт эдем. Кудай буйрса максатыма жетемен. Кудай кааласа көптүн катарында балам аз калды. Аз күндө омурткасыны операция жасаса бардыгы жакшы болот. Бардыгы иншалладан. Эл журтка дагы рахмат. Сиздер ушунчалык балама жардам кылып, бардыгыңыздарга, үй ичиңиздерге тынчтык амандык болсун. Рахмат бардыгыңыздарга. Ооба, жанам, өзүңүздүн канча балаңыз бар? Апазалинин ушундай абалга келишине эмне себеп болгон? Качан ооруп баштаган? Ошол туурасында дагы кичине айтып койсоңуз. Менин 3 кыз, 1 уулум бар. Апазали жакшы эле 8 айлыкта өрмөлөп, кичине өзүн өзү кармап, бир нерселерди кармап басып калганда ооруп калды. Реанимацияга түшүп, омурткасынан суу алышкан, жүлүндөн. Ошондон кийин балам слабыйлашып,
ушул немеге ооруга кабылды да эми кандай экенин билбейм. Ушу жүлүндөн субагандан кийин бала слабыйлашып ошондой болуп калды. Бул Алланын берген сыноосу. Ушул жерде Апазали жакшы болуп, кандай максаттар бар эми Апазали? Буюрса максаттарым чоң, эң биринчи ниеттерим ошо ата-энемди Меккеге алып барыш, буюрса иншалла. Андан кийин ушу кайдыгер кыргыз инсандарга жардам берем, буюрса ар бир ооруган инсандарга. Буюрса мен да кайрымдуу болуп фондуна колуман иштешип, буюрса колумдан келген жардам берем. Булай буюрса максаттарым чоң буюрса. Анан үйлөнөсүң. Убадаларын аткарышты, врачтар жакшы, Кудайга шүгүр. Тез кабар алышаттар, медсестралары ham жакшы. Бардыгы жакшы. Демек, врачтарга дагы чоң рахмат. Ушулар дайым өмүрлөрү узун болсун, иштери ийгиликте болсун. Дайым жакшы калат, кечесиме дагы бир неме мындай бир сиздерге жакпай калган жерлери мындай кайсындай жерлер болуп жатат? Мисалы бир кылабыз деп кылбай коюп же силер мындай айтылып аткарылбай калган нерселер, мисалы врачтар тарабынан. Врачтар тарабынан бардыгы жакшы болуп атат. Врачтар энди бардыгы эле жакшы карашып атат. Оорукана кандай экен? Оорукана дагы жакшы. Жок, курсак жакшы, тамактары жакшы. Бул жака келишимдин эң чоң себепкери ошол Азамат байкебиз болду. Апазалиге барып келели, көрүп келели, жумуштарын жыйнаштырып бул дүйнөгө тойбойбуз Данияр. Ушундай мен эле соопту иштеп келбей, сен кошулуп, сен дагы Алла Таалага ушундай ыраазычылыгын ал депчи. Ошого келип калдым. Аябай рахмат сизге дагы. Алла разы болсун ушундай жакшы иштерге мени себепкер кылып кошуп алганыңызга. Жалпы мекендештерге дагы айтарым, ар дайым кайрымдуу болуңуздар. Кайрымдуу бол деп мына фонддун да аты сонун. Буга чейин Индияга, башка мамлекеттерге жүздөгөн адамдарды операцияга жиберип, оорулорун алмаштыртып, жана башка көптөгөн ооруларды айыктырган өзүнүн кайрымдуу бол фонддун YouTube каналы дагы бар. Ошол жактан көрсөңүздөр болот, көрүп жүргөндөр дагы бар. Мен дагы өзүм Instagram баракчама баягы чыгармачылык менен алектенип жүргөндө дагы бөлүшүп, реклама кылышып, бир аз колумдан келген жардам берем. Анан жалпы мекендештерге дагы ыраазычылык, анан аябай жакшы, чындыгында эл колдойт эл колдойт, эл салат акчаны. Бир Апазалиге дагы эл акча чогултуп берди. Ошого сиз себепкер болуп атасыз, кайрылып элге жеткирбесе каяктан билет эл. Видеолорун көрүп, сенин видеоңду көрүп мен келдим да, чындыгында көрүп алыпчы. Азамат байкебиз тартыптыр, Кудай буйрса баары жакшы болот. Сен үйлөнөсүң, тоюңда бар, ырдайбыз, бийлейбиз, Кудай буйрса. Азыр буга чейин видеону көрбөгөндөр баягы монтаждан көрсөтүп койсоңуздар дагы болот. Апазалинин мурдагы акыбалы менен азыркы акыбалы. Анан Кудай буйрса омурткасына дагы операция болот экен жакында. Биз ошону дагы жалпы мекендештерге кайрылалы деп келдик. Азыр Азамат байкебиз айткан жок, мен айтайын ошону, себеби аябай көптөгөн акча кетип атат бул жакта. Кудай буйрса ошону жеткиребиз деп аябай тырышып аткан кези. Анан ар дайым бири-бирибизди колдойлу, жардам берели, кайрымдуу бололу мекендештер. Апазали сага ийгилик, Абдан жакшы. Мына Апазали тоюнда кызмат кылып ырдай турган агаларым дагы чыгып калды. Баса белгилүү айта кетсек, Данияр Рыматовдун социалдык тармактарда миллиондон ашык подписчиги бар. Ар дайым ушундай кайрымдуулук иш-чараларга кайдыгер карабай өзүнүн салымын кошуп, убактысын аябай ошол бөлүшүп, элден жардам алууга түз салымын кошуп, ошундай кайрымдуулук иштерге активдүү катышып жаткан мезгили чоң ыраазычылык билдиребиз. Азамат байке, ошол туурасында айтып койсоңуз, 3-чү операцияга акча каражаттары таптыңыздарбы, кандай болду демөөрчүлөр тарабынан? Бул жерде Апазалинин операциясы өтө оор операцияларга киргендиктен биз ошол алдыда айтып кеткендей эле биз изденүүлөр жасап көрдүк. Себеби кайсыл жакта жакшы операция болот. Именно ушундай операцияларды, сколиоз оорусуна чалдыккандарды кайсыл мамлекетте жакшы жасайт жана баасы канча. Ошолордун баарын аныктап изденип көрдүк. Ошонун ичинде Апазалидин дагы өзүнүн тандоосуна дагы алдык. Себеби Апазали Турцияга барып операция болууну туура көрдү. Ошол себептен бул нерсенин баарын эске алып, анан баасына келгенде
$105.000, $110.000 бааларды айтылды. Анын ичинде $80.000 айтылды, $75.000 деп, мына ушул биздин ушул азыр операция жасаган врач $75.000 операция деп көрсөтмө берген. Анан биз бул жака келип сүйлөшүүлөр жасап, ошол эле Нурсейит деген айткан мекендешибизге да рахматыбызды айтып отурабыз. Себеби ошол $75.000 операцияны сүйлөшүп, бул Апазалинин акыбалынан маалымат берип, түшүндүрүп, анча чоң сумманы бере албайт экендигин айтып, анан ошол сүйлөшүү жүргүзүп жатып, $50.000 бул операцияны сүйлөшкөнгө аракет кылдык. Кудай буйруса, бүгүнкү күндө Апазалинин ошол жарым $25.000 төгүлдү, кудай буйруса, мекендештер. Бул жерде жатканы, ошол эле тамак аш, ушундай баарын эске алганда, кудай буйруса, менимче бүгүнкү күндө дагы каражаттын жетишсиздиги бар. Дагы да бүгүнкү күндө Апазалиге бир $15-20 тегерегиндей каражат болсо, бул жактан ден соолугу жакшырып, кетүүсүнө чоң мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан достор, көптөн көп өтүнүч, ушул экран алдындагы реквизиттерге кол сунуп коюңуздарды мен өтүнүч катары айтар элем. Себеби бүгүнгө чейин көп колдоолор жасап келесиздер. Сиздердин кол сунууңуздардан биз ушул жерге жетип отурабыз, себепкерлигиңиздерден. Жана дагы мына бир кыргыздын жигити жасаган ишибизде жыйынтык болуп турса дагы сүйүнөт экенсиң. Ошон үчүн буйруса дайыма бирге болойлу, ынтымакта, биздин күчүбүз ынтымак биримдикте достор. Буйруса мындай сүйүнүчтөрүбүз көп болсун, ынтымактан пайда болгон. Абдан жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, Апазалинин 3-чү жолку операциясына азыркы акча каражаты жетишпей жатыр. Экран астындагы реквизиттерге байланышып, ошол жакта 50 сом Сбербанк карталары жазылып турат. Өзүңүздүн атаган каражатыңыз болсо, түз эле Апазалиге салсаңыз болот. Азыркы учурда Апазалинин абалы бир канча туруз. Кудай буйруса, сиздер жакында көрөсүздөр. Апазали кадимки биз кандай басып, кандай жүрсөк, Апазали дал ошондой калыпка, ошондой келбетке келет. Кудай буйруса. Азыр эме тамак ичкенде кыйналбай эле ичип атасың да? Жакшы эле. Мындай моюндарың оорубай эле эмеси жакшы эле. Мындай басып отуруп турганда. Эмечи Апазали, мен айтсаң, операцияга кирер алдында сенде кандай сезимдер болду? Мындай коркуу болуп, балким бычакты туура эмес кармап алып, мисалы, туура эмес эме болуп калса кандай болот? Эртең ким деген сыяктуу бир коркунучтар болдубу мындай? Анткени бир кирип тишиңди жылдырсаң коркосуң доктурданчы. Ошо кандай болду? Биринчи кирип атканда операцияга чейин уже корктум, уже 1-2 күн калганда. Андан кийин ошо операцияга кирип кетканда коркуу сезими жоголуп кетти. Өзүмдү эч кандай эле сезбей эле кирдим. Жакшы жатып наркоздорду алдым. Операциядан наркоздон ойгонгондон кийин деле кичине коркуу болгон жок, буюрса, коркуу жок. Жок, операциядан чыкканда эле биринчи эле эмнени ойлондуң? Эмне ойго келди? Биринчи эле ошо моюнду эме кылдым, мен моюнум мынчалык түзөлүп калат деп ойлогон эмес болчумун. Сен канчалык ойлодуң эле, кандай болот деп элестеттиң эле? Мен артын эле түзөп коет деп ойлогон болчумун. Тамагы тосулуп калат, эми кантип дем аламын деп ошентип ойлогон экен. Ошо толук ойлогон эмесмин, буюрса тургандан кийин ушунчалык түзөлүп калыптыр. Мен деле мынчалык түзөлөт деп ойлогон эмес болчумун. Ойлогон иштер болуп жакшы болду, буюрса. Көзүмдү ачып реанимацияда өзүмө келгенден кийин тургузушту. Ошондо байкадым моюнумду. Апазали, биз өткөндө врачтар менен сүйлөшүп атканда сени абдан бир кыжалып калган суроо бар экен эле. Эжеке ошону сурап берсеңиз деп көп сурадыңыз эле. Жанагы московский врачтар айткан турбайбы? Биз моюнуңду түзөсөк, сенин кекиртегиң жабылып калат дагы, сен сүйлөй албай каласың. Анан тамакты дагы дем албай, мына жерде жыртык жасап коебуз деген экен, туурабы? Сен ошондуктан аларга отказ бергенсиң, Ооба. Ошону абдан кыжалат болуп кечке врачтан сурагыз деп сурабадыкпы? Врачтан сураганда айтты, бул эч кандай проблема эмес деди. Москвалык докторлор эмне үчүн жасабай койгонун биле албайм, бирок ал таптакыр проблема эмес деген. Ошол чын окшойт, Азыр мынакей үйдөн чыгып, жаштап калып, өзүң сүйлөп, өзүң тамак жеп, өзүң дем алып, жап-жаштакай болуп калыпсың, Чындыгында мен да коктум эле да, ошондо бир аз кыжалат болдум эле да, кандай болор экен. Голосторум да өзгөрүп жакшы буюрса. Ошо үндөр өзгөрүп калыптыр, үнү өзгөрүп, Жана биз ушу сага окшогон пациентти көрсөтпөдү эле башында. Ошол баланын үнү аябай үнү катуу деформация болгон экен да. Ошо моюнун кешайгандан, жана кийин колдуруп эле сүйлөп калыптыр го, жигиттей болду эле колдуруп. Сен баштаптыр колдуруп. Дем алышынан мурдуларынан ачылып калды, илгери мурду неме болуп калды. бул дем алганда мындай кышылдап дем алчу да, үн чыгып мындай кышылдап. Нагрузка менен, Аябай дем алчу. Сен
жанында турган адамга сезилчү да. Тамагым кең болгондой болду дейт өзү ошондой. Буйруса Кудай эми омуртка эми азыр Кудай буйруса 2 этапный операция өттү. Негизи врачтардын айтымында 3 этапный операция болуш керек болчу. Азыр 2 этап бүттү, 3-чү этап омурткасы. Анан Данияр байкеси айткандай, буйруса жигиттин гүлүн үйлөнтүп той кылып буйруса достор биргеликте сүйүнүштө да бирге болойлу. Кудай буйруса, буйруса. Professors and associate professors. Okay, let me just translate it, okay, so that I will not miss any information. Менин атым Дидем Гүндай. Бул жерде иштегениме 6 жыл болду. Бул жердеги эл аралык бөлүмүнүн менеджери болуп эмгек кылып келем. Бул больница Түркиядеги эң чоң больницалардын бири. Бул бир больница эмес, мунун дагы башка жактагы жана бренч деп коюшат го, бөлүмдөрү бар, филиалдары бар. Бул жерде пациенттердин келип кеткен потогу абдан чоң экен. Былтыркы 2020 жылда ала турган болчу болсок, бир жылдын ичинде 20 миңдей пациент келип, ушул жерге 90 ар кандай өлкөлөрдөн пациенттер келип дарыланып кеткен экен. Андан тышкары 1,5 миңдей адамдар иштейт, анын ичинен 100дөйү доктурлар, 100дүн ичинен 80дэйи профессор доктурлар. Булар камтыган оорулардын эмеси чоң, абдан көп деген оорулар, бардык эле оорулар да, болгон оорулардын бардыгын булар дарылай билишет экен. Дүйнөлүк деңгээлдеги сапаттуу саламаттыкты сактоо кызматы менен Түркиядан жана чет өлкөлөрдөн келген бейтаптарды кабыл алган МС ооруканасы өзүнүн адис врачтары жана тажрыйбалуу саламаттыкты сактоо адистери менен көп тармактуу пациенттерге жардам берүү ыкмасын колдонгон оорукана. Ден соолук борборунда тажрыйбалуу гинекологдор, урология боюнча адистер, эмбриологдор, психологдор жана медициналык генетика боюнча адистер жана атайын даярдалган медайымдардан турган топ эң туура жана заманбап дарылоону жүргүзүшөт. Алардын тактыгы илимий изилдөөлөр менен далилденген. Мындагы адистер кыргызстандык жарандар көп келерин, алардын басымдуу бөлүгү онкологиялык оорулар менен кайрыла турганын айтышат. Султан Ахметтин күмбөзүндөбүз. Жакка атайын топ келип атайын курам түшүрүп, күмбөзгө келип азыр таанышып аткан мезгилибиз. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта Султан Ахмет анын бала чакалары жубайы бардыгы койгон экен. Сиздер көпчүлүк сериалдан көргөн Көсем Султандын дагы дал күмбөзү ушул жерде экен. Ал эми бул сиздер көрүп турган майда күмбөздө ошол учурдагы Султан Ахметтин неберелери болуп кеткен. Алар эрте кайтыш болгондуктан бул күмбөздөрдү бул жерге жайгаштырыптыр. Өзүңүздөр көргөндөй архитектуралык көрүнүшү абдан кооз, байыркы нерселер эске алынып, сонун жасалга коюлуптур. Улуттук баалуулуктар менен түрктөрдүн. Биз азыр Султан Ахметтин күмбөзүндөбүз. Бул жакта жогору жакта турган Султан Ахмет жанындагы жубайы Көсем Султандын күмбөзү турат. Ал эми алардан таркаган балдары, неберелеринин сүрөттөрү бул жакта турат. Булар эрте кайтыш болгондуктан бул жаш балдарынын элестери турат.